Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгү менен Бекмолда айыл өкмөтүндө эркин күрөш боюнча облустук турнир өттү. Ага жалпысынан 200дөн ашык оюнчу катышты. Биринчи жолу өтүп жаткан күрөшкө 7 жаштан 16 жашка чейинки улан кыздар катышты. Уюштуруучулардын айтымында акыркы жылдары күрөшкө кызыккан жаш улан кыздардын саны жыл санап арбып барат. Учурда Бекмолда айыл өкмөтүндөгү оюн залдардын абалы талапка жооп берет. Андыктан мындан ары спорттун ар кандай түрү боюнча таймаштар байма-бай өтүп турмакчы. Областтык деңгээлде өспүрүмдөр арасында 1 класстан 10 класска жерки балдар, ошондо 15 жашка жерки балдар болуп калат. Ошолорго жаштарга демилге кылып, ошо келечек жаштардыкы деген ураам менен ушул турнир өтүп атат областный деңгээлде. Балдарга дайындык бул биз положенияны таратканбыз. 15-20 күн мурун таратканбыз. Ошо положение негизинде ар бир агай областта Манас району, Карабура, Бакаята, ушу ар бир райондон агайлар өздөрүнүн балдарын машыктырып алып келишип ушул жерге азыр күчтөрүн сынашып аткан убакыт. Өтүп жаткан таймашка Альянс Алтын компаниясы 197 000 сомдук колдоо көрсөттү. Ар бир айылда көптөгөн спорт залдар салынып калбадыбы? Ошол спорт залдардын акыбетін көрөлү деген ой менен жакшы спортсмендер чыксын деп бүгүнкү турнирди да өткөрүп атабыз. Жалпы областтык деңгээлде өтүп атат. Азыр жаш балдар анан чоңдор күрөшөт. 197 000 сом акчалай каражат бөлүндү. Бардык ошо призовый фонддо койсок болот да. Бир күнгө созулган спорттук таймаш кызууланды. Жаш спортчулар бул күнкү таймашка жакшы даярданып келгендери оюндун жүрүшүндө көрүнүп турду. Соңунда балбан билек оюнчулар жеңишке жетип, атайын баалуу белектер менен сыйланышты. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас району.